Атбашы районунун фермери Жылдызбек Валиев 8 жылдан бери эт багытындагы арашан породасын асырайт. Бир колусунун эле тирүүлөй салмагы 50-60 килограммга чамалаган алар суукка да, ысыкка да чыдамдуу. Мындай артыкчылыктан улам чыгаша дээрлик жок эсе, жана ошого жараша көбөйүүнүн үстүндө. Маселен азыр каармандын чарбасында 130 бар. Антсе да ал буга чейин убактысында тапкан каражатынын көбүн да мыкты кочколорду издегенге коротуп келген. Айтымында ансыз багуусундагылардын сапаттуулугун арттыруу мүмкүн эмес эле. Бирок улам тажрыйба топтогон сайын мунусу жаңылыштык экенин таасын сезүүдө. Көрсө жасалма уруктандыруу аркылуу ашыкча чыгымдардан арылса болчудан. Менде бир 130 кой бар, ага жок эле дегенде 3 кочкор, 4 кочкор кетмек да. Анан азыр ошо бир кочкор менен эле осминение кылып атабыз. 4 кочкор албай, ошо бир жакшы кочкор алып, ошону менен жетип атат да бир эле кочкор. Жасалма уруктандырууну ушу быйыл эле баштадык. Буга чейин болсо ошо чүйдөн кочкорлорду алып келчү, жакшы линиялар менен. Эгер уштапта өтө жакшы берилген арашан кочкорлордун орточо баасы 80 миң, 100 миң доллар экендигин көңүлгө түшсөк, төл алууга төөдөй сумманын жумшалары түшүнүктүүдүр. Андыктан Нарын облусунда асыл тукум чарбачылыгына ык койгондор узак мезгилге умтула түшкөн жасалма уруктандырууну жайылтышууда. Дегеле бүтүндө төрттүктүн санында, сапатында жакшыртууга түрткү ушулыкманы кайрадан колго алууну Жумгал районундагы Чайык айылынын ветеринары Нурланбек Шамырканов демилгелеген. Ошентип эле туруп калбастан жада калса, чет өлкөдөн куутка керектүү баардык саймандарды алдырган. Көбүн эсе эт багытындагы арашан койлордун тукумун көбөйтүү менен алып бурушкан анын мындай аракети текке кетпеди. Бул жолу ал жогоруда сөз болгон Жылдызбек Валиевке өз кызматын көрсөтүүдө. Бул бир эле кочкордун уругу менен миңдеген койлорду куудурууга болот да. Ал эми азыр фермерлер ар кай жактан деген жанагындай кымбат баада кочкорлорду алып келип, мисалы 100 кою болсо 4 кочкор алып келип атат, 5 кочкор алып келип атат. Ар бири эле жанагындай 40 миң доллар, 20 миң доллардан болгондо деле аябай кымбат түшүп атат да. А мында бир эле гана кочкордун уругу менен куудурса болот. Ошондой эле жасалма уруктандыруу мал арасындагы ар кандай ылаңдарды алдын алууда миңдин бири. Антке менен түйшүүнүн көптүгүнөнбү асыл тукум мал өстүргөндөрдүн басымдуу бөлүгү азырынча ага анча маани бербей жатышкан өңдүү. Ал эми негизги ишке салган мындай жалпкоолук менен анча алыска узабаспыз дейт Атбашы районундагы Кундуз фермердик чарбасынын жетекчиси Ринат Усейинов. Ал дагы арашан койлорун асырайт. Арашан койдун багуусу боюнча андай деле артыкчылыгы жок. Эми муну артыкчылыгы бир гана жана тойтунан жемдигишине жакшыраак бериш керек. Эт жагынан болсо салмагы аябай жакшы. Бир кой 30-40 килограммга чейин таза туш берет. Биздин климатка аябай эле сонун жарашат экен. Облус бийлик башчыларынын расмий маалыматтарына таянсак, Теңир Тоо жергесиндеги 11 асыл тукум кой чарбасында 4,5 миңге жакын арашан, мериносина, Эдилбай породалары бар. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Атбашы району.